Түз эфирде Алатолаев программасын улантабыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсызбы. Кумтөр алтын кени мамлекетке өткөндөн берки таза кирешеси бир кыйла жогорлаган. Бул тууралуу Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмаз Барктабасов билдирди. Быйыл 9 айдагы өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча да белгиленген план ашыгы менен аткарылган. Ал эми компанияга тиешелүү болгон тоголук алтын кенинде дагы кызуу иштери башталып, учурда иш жүрүүдө. Урматтуу көрүүчү, программабызда Кумтөр ишканасы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берибизгө жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиевди чакырганбыз. Медер Асанович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келиңиз. Мына төмөндө айтып өткөндөй эле, ушул Кумтөр Gold Company мамлекетке өткөндөн берки ушул кирешеси бир кыйла жогорлаганы белгиленип атат. Негизи экономикага пайдасы канча, бюджетке канча киреше түшүүдө, ушуларга токтолсок алгач. Рахмат, Амантур. Кумтөр кенде мына мамлекетке өткөнүнө дээрлик 3 жылдын жүзү болуп калды. Өткөндөн бери бир топ көрсөткүчтөрү өзгөрүүлөр болуп, ал көбөйүү жагына өсүп жатат. Туура. Негизинен бул техникалык көрсөткүчтөрү дагы, анан каржылык жагы дагы өсүп кетип атат. Мен акыркы жылдардын каржылык жактарына токтоло кетейин. Бул акыркы 3 жылдагы таза пайдалары 2022 жылы 270 миллион доллардан ашык болсо, 2023 жылы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. Булар 370 миллион долларга чыкты. Азыр быйыл дагы 24 жылдын жыйынтыгы менен 250 миллион доллардын тегерегиндеги таза пайдасын күтүп жатышат. Биз негизинен акыркы 2 жылда ошол пайдалардан, Кумтөрдүн пайдасынан дивидендтерди ала баштадык. Бул мурдагы жылы 140 миллион доллар дивиденд алганбыз мамлекетке. Былтыры 23 жылдын жыйынтыгы менен быйыл 151 миллион доллар республикалык бюджетке дивиденд катары алдык. Жалпысынан 291 миллион доллар алдык. Белгилей кетиш керек, бул ошол Кыргызстанга өткөнгө чейин деги эле Кумтөр иштеле баштагандан бери кыргыз мамлекетте ошол Центеран акционери катары болгону 100 миллион долларга жакын гана дивидендтерди алган. Туура. Биз акыркы 3 жылда бюджетке дээрлик 300 миллион долларга жакын дивиденд алдык. Бирок ошол эле кезде техникалык жактан дагы көп өзгөрүүлөр бар. Быйыл акыркы кездерде айтып аткан көрсөткүчтөрү, алтынды казып алуу бир аз азайганы байкалып турат. 22 жылы эң жогорку көрсөткүчтөр болду. Бул 17 тонна 300 килограмм алтын казып алышкан. Былтыры 13,5 тонна казышты. Быйыл дагы 12,5 тоннаны пландаганбыз. Аны аткарып жатышат. Буюрса дагы бир ай калды, 1,5 ай. Алардын дагы бир себептери бар. Себеби Центеран кезинде ошол берилген кен чыккан аянттардан ошол кездерде негизинен курамында алтын көбүрөөк тилкелерди иштетип жүрүшкөн. Ошондуктан биз бул кен биздики мамлекеттик болгондон кийин биз аны тең карап кылышыбыз керек. Ошон үчүн курамында алтын азыраак жерлерде да чогуу иштетип атабыз. Кумтөр бүгүнкү күнгө Кумтөрдүн запастары жылдын башына 140 тоннадан ашык болчу. Быйыл июнь айында акыркы 2-3 жылдан бери Кумтөр компаниясы аркылуу жүргүзүп аткан кошумча чалгындоолордун негизинде түзүлгөн отчетторду запастар боюнча мамлекеттик комиссия, бул биздин министрликте, ошол жерде быйыл июнь айында дагы жаңы запастарды мамлекеттик баланска алдык. Кумтөрдүн эсебине 147,5 тонна запас кабыл алдык. Бул деген өзүңүздөргө маалым болгондой, Кумтөр эми жер астында казуу методу менен казып өтмөкчү. Ошол тилкедеги запастарды койдук. То есть жер астында казуу аянтындагы бүгүн бир бөлүгү 147 тоннаны биз тастыктадык, мамлекеттик баланска алдык.
Кийинки жылдан баштап азыр Кумтөрдүн жетекчилиги айтып атат, кийинки 2,5 жылдыкта уже жер астында казып алуу боюнча рудалардан биринчи алтындар чыга баштайт. Бул дагы болсо бул коопсуздукка, бир экологияны бир сактоонун дагы бир болгон аракеттердин бири. Кийинки жылдан ачык түрдөгү казылып аткан рудалар азайып, жабык түрдө жердин астынан казып алуу көбөйө баштайт. Мындан кийинки ошол жер астындагы карьерлерди өздөштүрүү күчөйт. Медер Асанович, төмөндө белгилеп өттүңүз, баягы экология маселесине да кайрылып, негизи экология маселеси кандай турат? Кумтөр ишканасы ири ишкана болуп эсептелет Кыргыз мамлекетинде. Анан кийин ири ишкананын дагы ири баягы калдыктар болот. Калдык сактоочу жайлар бүгүнкү күндө абалы кандай? Жалпысынан Кумтөр бүгүнкү күндөгү өздөрүнүн долбоорунда бекилген жана экологиялык экспертизасы өткөн долбоорлордун алкагында иш жүргүзөт. Аларды биз байма-бай көзөмөлдөп турабыз. Бул жактан жаратылышка Кумтөр өндүрүштүк ишканасы абдан аяр мамиле жасайт. Сиз айткан бул эң чоң ушул таптагы иш-чаралардын бири бул калдык сактоочу жай. Калдык сактоочу жайдын бүгүнкү күндөгү көлөмү 108 миллион куб метрди түзөт. Ал калдык сактоочу жайды бүгүнкү күнгө чейин дагы анализдерди жүргүзүп келет. Бүгүнкү аныктама боюнча калдык сактоочу жайда 120 тоннанын тегерегинде дагы алтын бар. Ал рудаларды иштеткенден алтынды казып алып, рудадан бөлүп алгандан кийинки калдыктары бул калдык сактоочу жайда турат. Бүгүнкү күндө Кумтөр аркылуу ушул калдык сактоочу жайды ошол жердеги алтынды кайра иштетип казып алуунун аракеттери башталган. Бүгүнкү күндө ошол иш-чараларды жасоо үчүн ТО техника-экономикалык негиздемени иштеп чыгуунун үстүндө жүрөт. Бул бүгүнкү күндө ушул тараптагы тажрыйбалуу дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошолор менен ушул долбоорду техникалык экономикалык негиздеменин долбоорун иштеп чыгуунун үстүндө жүрөт. Бул иш-чаралардын аркасы менен 1-2 жылдан кийин буюрса ошол калдык сактоочу жайын дагы кайрадан иштетүү процесстери башталат. А жердеги алтын дагы казып алына баштайт. Ал экинчи ирет калдык сактоочу жайды иштеткенден кийин экинчи ирет дагы калдык сактоого дагы жай түзүлүп ошол жака болот. Бул дагы экологиялык коопсуздук жагына болгон дагы бир жакшыртуу болуп саналат. Себеби калдыктарды кайра иштетүүдө дагы бир көптөгөн зыяндуу заттары дагы нейтрализация болот. Ошондуктан бул иш-чаралар экологияга дагы бир позитивдүү иш-чаралар болуп саналат. Экологияда калдык, Медер Асанович, мындан тышкары ушул жакында эле Азербайжанда COP29 климаттык алкактык программалары долбоору ушул башталып, бир катар мамлекеттер катышууда. Өлкө жетекчиси дагы Садыр Жапаров дагы белгилеп өттү эле, экологияга көңүл буруу боюнча кандай гана ишкана болбосун Кыргыз мамлекетинде. Өзүңүз дагы ушул Азербайжан мамлекетине барып, ушул климаттык алкактык долбоорлорго барып катышып келдиңиз. Негизи башка мамлекеттер кандай маселелерди көтөрүп атат? Жана Кыргыз мамлекети ушул климаттык алкактык программаларында кандай маселелерди көтөрдү? Туура айтасыз, бул негизги бир дүйнөлүк чоң жыйналыштардын бири болот. Биздин министерство бул атайын бекиткен жообго ылайык биздин милдеттердин дагы негизгилери болуп, бул экологияны жана жаратылышты коргоо, биотүрдүүлүктү сактоо бул биздин милдеттерибиз жана министрлер кабинетинин бизге берген ыйгарым укуктуу органы болуп саналабыз. Биз ушул милдеттерди аткаруу максатында көптөгөн иш-чараларды өткөзөбүз. Булардын арасында бүгүнкү күндөгү эң актуалдуу болуп бул климаттын өзгөрүшү. Экология деген багыттагы бул эң бир чоң көлөмдөгү иш-чаралар, эң бир көйгөйлүү, актуалдуу маселелер болуп саналат.
Ошондуктан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттык өзгөрүү боюнча алкактык конвенциясынын кезектеги конференциясы болуп жатат. Бүгүн жыйынтыкталып жатат бул Баку шаарында. Бул конференцияга биз дагы көптөгөн мамлекеттер сыяктуу өздөрүбүздүн делегациялар менен катышып атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурдагы жумадагы бул жогорку деңгээлдеги сегмент болду. Бул иш-чарага башында биздин урматтуу президентибиз Садыр Жапаров дагы катышты. Ал жерде 2 күн болуп, мен да ошол биринчи жогорку сегментте, биринчи жумалыкта ошол жакта болдум. Ал жерде биздин ажообуз бул лидерлердин саммитине катышып, ошол жерде сөз сүйлөдү. Ал жерде биздин Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү кылып аткан иш-чаралар жана көйгөйлөрү боюнча дүйнөлүк коомчулукка айтты. Андан сырткары биз дагы бир жогорку деңгээлдеги бир 4 иш-чара өткөздүк. Ошол иш-чараларга биздин президентибиз катышып, ошол биздин президентибиз жетектеген 3-4 жогорку деңгээлдеги жыйналыштарды өткөздүк. Бул тоолуу аймактуу мамлекеттердин группа түзүү жана ошол тоолуу аймактардын бүгүнкү күндөгү климаттык өзгөрүүдөн болгон кесепеттери менен күрөшүү боюнча бир биригүүнүн бир аракеттеринин бири. Ал эми бул жума болсо, булар биздин павильондо жана башка тармактардагы ушу климаттын өзгөрүшүндөгү болгон иш-чаралар өтүп жатат. Негизинен бул конференция бүгүнкү күндөгү эң дүйнөдөгү актуалдуу жыйналыштардын бири. Себеби климаттын өзгөрүшү бүгүнкү күндө бир кандайдыр бир абстрактуу бир коопсуздук эмес, бүгүнкү күндөгү бул реалдуу көрүнүш болуп турат. Себеби жыл сайын, күн өткөн сайын ошол климаттык өзгөрүүнүн кесепеттерин биз четинен көрүп атабыз десек болот. Мисалы, батыш мамлекеттеринде, Түштүк Чыгыш Азиядан баштап бардыгы ушундай климатка байланыштуу баягы сел каптоолор жана башкалар көрүнүштөрдү көрүп атабыз. Демек, бул дагы соңку жылдары дагы климат жөнүндө, экология жөнүндө маселелер дагы да актуалдуу болот десек болот. Бул көйгөйлөр бүгүнкү күндөгү абдан маанилүү. Булар менен биз бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн биз климаттын өзгөрүшү боюнча күрөшүшүбүз керек. Мисал катары биздин мамлекетте мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып жүрөт. Быйылкы эле жылкы эсептөөлөр боюнча бизде стихиялык өзгөчө кырдаалар 3 эсе көп болду. Биз көп болдук быйыл Ысык көлдө, Чолпон Атада суу каптоо, сел жүрдү жана башка түштүк региондорунда көптөгөн ушундай кырдаалдар түзүлүп, абдан чоң жоготуулар, зыяндар болду, адамдар каза болду. Бул деген климаттык өзгөрүүнүн кесепеттери мындай тездей баштады. Анан ошол Бакудагы дагы аянтта бул жөнүндө абдан көп сүйлөшүүлөр жана билдирүүлөр болду. Буга мисал болуп, мисалы, бир ай мурда Европанын борборундагы болгон суу каптоо, сел жүрүү бул Испаниядагы 223 адамдын өмүрүн алып кетти. Бул дагы болсо бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулукка болгон сигнал деп айтсак болот. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дүйнөнүн дээрлик бардык мамлекеттери жыйналды Бакуга. Ал жерде Бакудагы ушул коптун негизги лозунгу бул, негизги акценти бул каржылоо. Мисалы, мурдагы былтыркы Дубайда болгон COP28-дин негизги максаты же болбосо лозунгу бул агрокультура жана айыл чарба азык-түлүк коопсуздугу болгон болсо, бул COP-тун негизги максаты бул каржылоо. Себеби бүгүнкү күндөгү учурдун талабы болуп, бул каржылоолор бүгүнкү күндөгү жетишсиз деп дүйнөнүн бардык өлкөлөрү айтып жатышат. Бардык өлкөлөрү дегенде бул өнүгүп жаткан өлкөлөр. Бул өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүп жаткан өлкөлөргө болгон кандайдыр бир компенсациялык бир каржылоо. Бунун бардыгы ошол алкактык конвенциянын алкагында жүрөт.
бүгүн дүйнөнүн бардык өлкөлөрү, өнүгүп жаткан өлкөлөрү ушул каржылоо жетишсиз деп уран чакырып келет, ушул аянтта сөз кылып келишет. Бул жолу да Бакуда ушул каржылоонун алкагында абдан көп чоң жолугушуулар болду. Эми Париж келишиминин алкагында бүгүнкү күнгө чейин 100 миллиард доллар жылына өнүккөн өлкөлөрдөн өнүгүп жаткан өлкөлөргө жашыл энергетика жана жашыл экономика жана технологияларга деп каржылоо жүрүп келет. Ошол аз деп бүгүнкү копто мындай коңгуроо кагып атат десек жаңылбайбыз. Анан коптун жыйынтыгы менен акыркы жыйынтыктоочу документтер али кабыл алынган жок. Эми ошонун жыйынтыгындагы күтөбүз, бирок биз да үмүт кылабыз. Ал жерде каржылоо көлөмдөрү көбөйүшүн биз дагы талап кылып, ал жерде бардык аянттарда айттык. Бүгүнкү күндө каржылоонун өзүнүн схемалары дагы жыл сайын оорлошуп, ал каржылоолорго, каржы булактарына жетүү инструменттери абдан татаалдашып барайткандагы көптөгөн сөздөрү болду. Менимче ошол коптун жыйынтыгы болгон документте булар сөз эске алынып, жыйынтыгы чыгат деген үмүттө турабыз. Медер Асанович, төмөндө айтып калдыңыз, өлкө башы дагы ушул павильонго бир катар иш-чараларга катышты деп, ал жерде эмнелер сунушталды, кыргыз мамлекети тарабынан кандай маселелер коюлду, ошол павильондо эмнелер көрсөтүлдү? Биз дагы көптөгөн мамлекеттер сыяктуу эле өзүбүздүн павильонубузду уюштурдук. Бул биринчи жолу кыргыз мамлекетинин павильону болуп отурат. Ал павильондо биз конференц зал 150 чарчы метрди биз ижарага алганбыз. Ал жерде конференц зал сессияларды өткөзүү үчүн жана эки тараптуу жолугушууларды өткөзүү үчүн кабинет катары биз улуттук символубуз болгон боз үйдү тиктик. Ал жерде биздин мамлекеттик органдардан 8-9 ведомстволордон делегациялар болуп, бүгүнкү күнгө чейин азууланып отурат. Ошол коптун аянтында ар күндүн өзүнүн тематикасы бар. Ошол тематикага жараша сессиялар жүргүзүлүп жатат, жүргүзүп келдик. Анан бул аянттын, бул коптун эң негизги бизге жакшы жагы бул бизге чоң мүмкүнчүлүк түзүлдү. Себеби бул каржы институттарынын бардык жана өнөктөштөрдүн бардык жогорку жетекчиликтери ошол жерге чогулду. Биз ошол эле боз үйүбүздө жанагы эки тараптуу жолугушууларды абдан көп өткөздүк. Биз ошол эле мисалы Дүйнөлүк банктын жана ООНдун, ПРООНдун жана башка азык-түлүк программасы боюнча Дүйнөлүк банктын агентстволору, айыл чарба жана башка багыттар боюнча түзүлгөн ар түрдүү фонддордун, жашыл климаттык фонддордун көптөгөн жетекчиликтери менен жолугуштук. Ошол эле өзгөчө кырдаалдар министри бир нече ондогон жолугушууларды өткөздү, энергетика министри бир нече жолугушууларына, мен дагы көптөгөн жолугушууларды өткөздүк. Ал жетекчиликтери менен мүмкүнчүлүк түзүлүп, бүгүнкү күндөгү биздин мамлекеттеги ошолордун жетекчилери аркылуу чече албай аткан көптөгөн көйгөйлөрдү Бул баягы түзмө-түз жолугушуу десек болот. Түзмө-түз жолугушуу. Мисалы үчүн Дүйнөлүк банктын ошол Нью-Йоркто турган дагы бир биздин Центральный Борбордук Азия, Европаны башкарып турган жетекчиликтери менен жолугуштук. Эң маанилүү болгон бул жашыл климаттык фонд түзүлгөн. Бул ушул алкактык конвенциянын негизги фонду болуп саналат. Ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы, мен дагы өз алдынча ошолордун эң негизги жетекчиликтери менен жолугуштук. Бүгүнкү күндө ошол фонд аркылуу биздин 4 чоң долбоорубуз ошолорго тапшырылган. Ошолордун бүгүнкү күндөгү тездетүү же кандайдыр дагы бир шарттарга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сунуш пикирлерди алмашып, ошолор менен сүйлөштүк.
Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, ошол жердеги жана жогоруда айткан жашыл климаттык фондтун бир чоң программасы түзүлгөн. Бул мөңгүлөрдөн фермерлерге деп айтылат. Анын көлөмү 3,5 миллиард доллар болчу. Азыр 5 миллиардка чыгарып, 9 өлкө мүчө болдук. Ошол 9 өлкө ушул Бакудагы конференциянын алкагында ошол фонд менен кол коюштук. Декларацияга кол коюп, келишим түзүлдү. Ал ошол каражаттар Азия өнүктүрүү банкы аркылуу ушул 9 мамлекетке мындан кийинки жылдарда ошол каражаттарды иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз эми ошол долбоорлордун үстүндө иштей баштайбыз. Медер Асанович, теминде айтып калдыңыз, башка мамлекеттердин ушул жетекчилери менен да жолугушуу болду деп. Негизи билебиз, бир мамлекет баягы далалат кылса дагы башка мамлекеттерсиз баягы чоң долбоорлорду ишке ашыра албайт. Негизи коңшу мамлекеттер менен борбордук Азия деп калдыңыз. Ушул жаратылыш коопсуздугу жаатында, негизи эле жаратылышты сактоо жаатында келишимдер барбы? Албетте, бул климаттын өзгөрүшүнө менен күрөшүү бул кандайдыр бир өлкөнүн жалгыз өзүнүн колунан келбей турган маселе. Бул керек болсо бир региондагы аздык кылат. Бирок биз ушул борбордук Азия региону катары биз дайым биргелешип ушул КОПко дагы бир позицияларды дайым үндөп келебиз. Бул боюнча дагы көптөгөн биздин мамлекеттер аралык жана ушул регион аралык келишимдерибиз бар. Анан регион аралык түзүлгөн биздин коомдук коммерциялык эмес да уюмдарыбыз бар. Фондторубуз бар. Бул багытта байма-бай иштерди алып барабыз. Ушул Бакудагы КОПтун алкагында дагы жаңы түзүлмө түзүлдү. Бул Азербайжан менен Өзбекстандын демилгеси менен экология жаатындагы министрликтердин түрк элдери уюмубуздун алкагында ушул министрликтердин биринчи сессиясы болуп өттү. Бул жерге 5 мамлекеттин экология жаатында министрлери катыштык. Бул Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан жана Турция. Ушул 5 министр биринчи сессияны өткөзүп, декларацияга кол койдук. Бул кызматташуу багытындагы дагы бир уюм болуп түзүлдүк. Бул ОТГ, ошол түрк элдеринин уюмунун министрлеринин бир уюму түзүлдүк. Биз ошол сессияда ушул уюмдун алкагында ушул экология жаатында биргелешип иш алып бара турган келишимдерге кол коюп, мындан кийин дагы бири-бирибиз менен жолугуп, форумдарды өткөзүп, тажрыйба алмашып, жана дагы башка иш-чараларды чогуу өткөзө турган декларацияны кол койдук. Ошол эле сессиянын алкагында кийинки сессияны Казакстан демилгеледи. 25-жылда Казакстанда ошол түрк мамлекеттеринин министрлери экинчи сессияга жыйнала турган болуп, кийинки жылдын күн тартибине иштей баштадык. Медер Асанович, теминде айтып калдыңыз, ушул жаратылышты коргоо жаатында иштер жасалып атат деп. Учурда жаратылыш ресурстары министрлиги кандай ушул жаратылышты коргоо, аны сактоо, көзөмөл жүргүзүү ишбирдиги тууралуу айта кетсеңиз. Эми биздин өзүбүздүн аймактагы маселелерди айта кетсем, бул дагы бир чоң көйгөйлөрдүн бири бул смог. Биздин Бишкектеги абанын булганышы. Баягы кыш келгенде, күз келгенде байкалат, баягы кара түтүндө эле калабыз. Бүгүн дагы коомчулукту ушул бир аз кыжалат кылып турган убагы. Биз дагы ушул атмосфералык абанын коргоо дагы биздин милдеттерибиздин бири. Ошондуктан бизде билесиздер, буга чейин эле ведомство аралык ушул атмосфералык абаны коргоо боюнча комиссия түзүлгөн. Мен ошол комиссияны жетектейм. Жакында эле ушул күз-кыш мезгилиндеги иш аракеттер боюнча дагы ушул комиссиянын отурумуну өткөздүк. Бул багыт боюнча бул атмосфералык абаны сапатын жакшыртуу боюнча бир топ иш-чаралар өткөзөт. Булардын бири мен жогоруда айткандай
Дүниелік банк арқылы ақырқы біздің ушул қаржылоо программабыз бар. Ал ишке ашқан. Бұл $50 миллион Дүниелік банктың қаржылоосу бүгүнкү күндө иштей баштады. Биринчи компоненти 2 ай мурда иштеп, уже каржы бөлүнүп баштады. Бул биринчи кезекте биз ушул атмосфералык абанын сапатын текшерүүчү биздин шаймандарыбыз жетишсиз. Бул деген биринчи очередте газоанализаторлор жана ошого окшогон көптөгөн приборлорубуз жетишсиз болчу. Ошолорду ушул каржы компоненттеринин биринчи этабында конкурстарды жарыялап, азыр ошолорду алуунун аракеттериндебиз. Негизинен акыркы 2-3 жылдагы кылынган иш-чараларда бул жаатта жакшылык көрүнүштөр бар. Биз бүгүн атмосфералык абанын бир аз жакшырып калгандыгын байкап жатабыз. Туура. Бул газдаштыруу дагы бир чети көмөктөштү десек болот. Бул негизинен айта кетсем, биздин Бишкектеги абанын сапатынын булганышы буга 3-4 себептер бар. Булардын бир негизгиси бул бүгүнкү күндөгү конуштардагы жагылган көмүрдүн бөлүп чыгарган газдар болуп саналат. Бул дээрлик 1/3 себепкер ушул. Экинчиси алдагы 1/3 көлөмүн ээлейт, бул транспорт. Биз шаардагы транспорттун бөлүп чыгарган газдары. Анан ТЭЦтен эмеси бул 10% гана түзөт. Жана да 11% бул сырттан кирген чаңдар. Бүгүнкү күндө ушул негизги 4 багытты жакшыртууга акыркы 2 жылда абдан көп иш-чаралар жүрүп, аракеттер болуп, бир аз болсо дагы жылыштарды бүгүн байкап отурабыз. Бул сиз жана айтып кеткен, бул газдаштыруудан жакшы эффект берип жатат. Мына ошол жыйында жыйынтыкталды. Бул акыркы 2 жылда эле бир 10 миңден ашык үйлөр газга өтүштү. Ошонун негизинен 23-жылы эле 60 миң тонна көмүрдү жагууну азайттык, көмүр колдонууну азайттык. Бул конуштардагы болгон эсепте. Быйылкы жылга биздин жылдын жыйынтыгы менен 80 миң тоннага азайтуу максатталган. Бул да болсо бир жакшы көрүнүштөрдүн бири. Транспорт жагында дагы бир аз азаюулар байкалууда. Себеби билесиздер, азыр электромобилдер биздин шаарда көбөйө баштады. Жана эскилиги жеткен транспорттор дагы бүгүнкү күндө чыгарыла баштагандыгы. Бирок бул транспорттон бөлүп чыккан газдардын негизги көйгөйү бул, билесиздер, бул катализатор. Туура. Бул биздеги бир аз орто убакыттагы транспорттагы машинелерден катализаторлорду сатып жиберип өнөкөткө айланып калган. Ал дагы бир анын составында бир сейрек кездешчү металлдар бар үчүн бул жанагы рынокто бир ушундай спрос жаралып калган да. Суроо талап жогору десек болот. Суроо талаптар пайда болуп, биз азыр ошонун менен күрөшүүнүн аракетиндебиз. Бул транспорттагы болгон бөлүнүп чыгарган газды дагы азайтуудан болгон жыйынтыктар бул абдан чоң эффект берет. Бул дагы бир биздин багыттарыбыздын бири. Буюрса келечекте чечилет деген үмүттөбүз. Бул буюрса ушундай иш-чараларды, ушундай тенденция менен алып барсак, бул көйгөйдү дагы чече турган жагдай келет. Медер Асанович, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эфирибизге келип, Кумтөр ишканасы COP29 жана жаратылыш тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев менен маектештик. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыз.